Учкун экинин тургундары мынакей жолду жаптык азыр. 3-Приходькан экен. 7 көчөсүндө жашаган эженин жанын өмүрүн алып кетти ушул жол. Мына ушул жерден гонщик мотоциклдер айдап өтүп атат. Бул учкун эки жаңы конушу, мына жаңыдан гана үйлөр түшө баштаган. Бул жер дуал тосулган. Булдун дуалдын аркасында аэропортко кеткен трасса төшөлгөн. Мынакей трассадан чыкканда эле жол албетте кооптуу. Өзүңүздөр көргөндөй өтмөк жок, орусча айтмакчы пешеход жок. Ортоңку темирди айыл тургундары өзүлөрү эле алып коюшкан, анткени Бишкекке барып келүүгө башка жол жок албетте. Бул жол менен барашат, кайра тигинден келишет, ушул жер менен өтөт, кайра барышат. Эми өзүңүздөр билип атасыздар, Анан кырсык болгон жер бул жолдун аркы бетинде орун алган экен. 29 жаштагы мотоциклчен жигит 52 жаштагы ушул учкун эки айылынын тургунун сүзүп кеткен. Ошол кырсыктын кесепетинен жаракат алган жаран дароо каза болгон. Учурда мотоциклчен жигит милиция бөлүмүндө сурак берүүдө. Айыл тургундарынын айтымында мотоциклчен жигит ылдамдыгы бир 160 менен келе жатканын белгилешип атат. Бул трассада 90 менен жүрүүгө мүмкүн. Бир жагынан алып караганда айыл тургундарында дагы туура түшүнсө болот, анткени бул жерде 90 менен жүрүп аткандан кийин машиналар токтой албайт, өтмөктүн жоктугуна байланыштуу. Учурда тиешелүү органдар айыл тургундарынын ушул көйгөйүн чечип берүүнүн үстүндө иштеп жатканын билдиришти. Эмеге барган экен, продукт алып келгенчи усталар багып жакта үй салып аткан жаңы новостройка эмес бияк. Анан келе атканда бул жерден маршруттан түшөт. Анан өтүп баратат. Өтүп баратканда мотоциклди көрөт энди. Анан өтүп кетем дегенби ал тиги 160 кемиде ошондо скорость менен келе аткан болгон да. Анан байкуш өтүп кеткенден кийин олар ошондон келип анан экөө кайта ушул жерде каза болуп калат. Эми бул бир эмес, ошо бир айдын ичинде болуп аткан экинчи адам өлүмү менен капталып атат. Эти үстү жакта дагы бирөө өткөндө бир жигит туруп кетти. Ал дагы ошондой өлүм менен коштолуп калды. Негизги көйгөй турган стенка бизгечи. Бул не дейбиз эми билбейм. Бул чоңдор элден жашырганыбы же өзүнүн мындай элден алыстатканыбы. Айтор ушуну бекер койгон да мындайчы. Бала чака жолдон чуркап чыкканда эле мына трассанын бойго чыгып келет. Чуркап эле чыкса трасса келет. А бул жерде ограничитель скорость 90 км/ч айына немесине, километр саатына. Биз ошону теребит этип атабыз. Жок дегенде знак кой бергиле. 60га түшсүн, бияк населенный пункт, бала чака мектепке барат, бияк депчи. Мурда сплошной болчу. Анан эл койбой, болбой атып, тиги жолчулар менен макулдашып атып акыры бул жерди алдырдык. Жок дегенде мындай басып өткөнгөчү, муну ашып кыйналып жүрбөйлүчү. Ошону бул жерди алдырганбыз. Эми ушуга мындай жол өтмөккө жанагыдай полоса коюп бергиле деп атабыз. Көтөрүлүп чыккандан кийин бийликтегилер, өкмөттөгүлөр келиштиби? Келишкен. Аким келди, айыл өкмөтү келди. Ошо жол транспортко караштуу адамдар келип, эми бир неделянын ичинде чечип эме кылабыз деп жүрүшөт. Күтөбүз эми, эл күтөт, анан башка айла жок. Элди калтырбайбыз ар Ну бир магистральный жолда түшүнөсүңөр да. Может быть, бир вариант могу жолду могу менен эле. Может оңдоп беребиз могу жолун эле. Биякка чыкпасын деп. Тут безопасность дегенди ГАИ карайт да. Азыр чечим чыгып беришет. Демек, бул азырынча чечим чыга элек, Бүгүн кечке чейин чыгат. Бул жолду оңдогондо кандайынан өтүп калышат элдер? Бул жака главный жолдон болгондо маршрутный автобус, өздөрүнүн машина менен бүт бар ошол жак менен жүрүп калат да. Оңдоп берсек, бул бир вариант. Экинчи вариант, бу жерден может быть пешеходный көпүрө салабыз. Может быть, кандай чечим чыгат мен билбейм да. Бу жерде мына еврозабор турат. Бул шумопоглощающий эме деп коет бул. Чечимди ошондо
комиссия чыгарат, Комиссия. Комиссиянын Гаилер чыгарат. гаилери. Безопасностьдалыгы карайт да.